Эми кайгырбачы, Эрик. Менин сага сунушум бар. Сунуш? Кел, бүгүнкү видеоблогду сен менен өткөрөйүн. Сен санарип дүйнөсүнүн башка жарандарын өзүң тушуккан тобокелчиликтер тууралуу эскерте кетесиң. Сен мени тартасыңбы? Сенин башкаларга берген жардамың ушул да. Салам достор. Бүгүнкү биздин видеоблогубуз санариптик аккаунттун көйгөйлөрүнө, аны коргоо ыкмаларына жана уникалдуу мнемоникалык паролду түзүүгө арналат. Бүгүн бизде мейманда менин кичүү иним Эрик. Эрик, сен өз кайгың тууралуу айтып берчи. Салам. Менин Ronaldo Forever аккаунтумду бузуп салышты. Ага 720 000 адам жазылган эле. Мен аны урдаттым. А сен колдоо кызматына арыз жөнөттүңбү? Ооба, бирок мен санарип өздүгүндү тастыктай албай койдум. Себеби ал жерде менин чыныгы атым жана өзүмдүн сүрөттөрүм жок эле. Аккаунтума абдан көп убакыт кетирдим эле. Санариптик аккаунт бул адамдын санарип дүйнөсүндөгү портрети. Эрик, санариптик аккаунт эмнеси менен маанилүү? Ал деген товарларды өткөрүү, жумуш табуу же достошуу үчүн го? Туура. Ананда өзүңдү тааныштырып, санариптик жакшы эс калтыруу үчүн. Санариптик аккаунт бул сенин санариптик үйүң. Анын ичинде сенин санариптик активдериң бар. Сен уникалдуу татаал паролду орнотуп, 2 факторлуу аутентификацияны кошуу менен ал үйдү коргошуң керек болчу. А сенин паролуң кандай эле? Жөнөкөй эле. Криштиано Роналдо. Эмне? Жөнөкөйгө? 7 деген санда бар болчу. Достор, келгиле, мнемоникалык паролду түзүү ыкмаларын айтып берейин. Оңой эле. Эрик, сен мага 8 белгиден турган бир сүйүктүү фразаңды айтасыңбы? Футбол бул жашоо. Өтө сонун. Латын дамгаларынан жана белгилеринен карап туруп окшошторун тандайсыңар. Мисалга 010 Ф тамгасын элестетет. Ал эми У тамгасын В жана У тамгасы туюнтат. Охо, укмушку? Эми өзүң түзүп көр. Сандарды жана белгилерди да колдонсоң болот. Макул. Мен азыр пароль түзүп, анан көрсөтөм. Азамат Эрик. Мыкты пароль. Эми эч ким сенин аккаунтуңду буза албайт. Сага бирөө жазды. Эрик, сенин Ronaldo Forever'иңди урдаганым үчүн кечирип кой. Мына кайтарып атам. Бул жаңы паролю. Укмуш деп ушуну айт. Ура! Аккаунтумду кайтарып беришти. Алина, түз эфириң үчүн рахмат. Эрик, биринчи кезекте паролуңду өзгөрт. Сөзсүз да. Сонун окуя болду. Санариптик дүйнөдөгү менин күнүм деген видеоблогдо кайрадан көрүшкөнчө кош болгула.